Президент Садыр Жапаров Жидда шаарында Бахрейн падышасынын атайын элчиси, падышанын үй бүлө мүчөсү Насер бин Хамад Аль-Халифа менен жолугушту. Эки тараптуу кызматташтыктын ошондой эле регионалдык жана эл аралык күн тартибинин актуалдуу маселелери боюнча пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы кыргыз тарап Бахрейн менен саясий, соода, экономикалык, инвестициялык, маданий, гуманитардык жана башка тармактарда кызматташууну өнүктүрүүгө кызыктар экендигин айтты. Ал бүгүн Жидда шаарында Булуң менен Борбор Азия региондорунун ортосунда мамлекет башчыларынын деңгээлинде саммит өткөрүлүп жатканын канааттануу менен белгиледи. Алгачкы жолу эки боордош аймактын лидерлери достукту жана кызматташтыкты бекемдөө тууралуу пикир алмашат. Президент Садыр Жапаров жаңы форматтагы бул саммит Кыргызстан менен Бахрейндин ортосундагы кызматташтыкты арттырууга жана аймактар аралык кызматташтыкты өнүктүрүүгө чоң түрткү берет. Кыргызстан мындан ары эки өлкө ортосундагы достукту жана кызматташтыкты, тактап айтканда айыл чарба, энергетика, туризм, таза экологиялык продукцияны экспорттоо жана башка тармактарда бекемдөөгө кызыктар. Өз кезегинде Насер бин Хамад Аль-Халифа өз ара кызыкчылык туудурган бир катар багыттар боюнча кызматташууну кеңейтүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Ал кызматташуунун актуалдуу маселелерин кароо үчүн эки өлкөнүн ортосунда жумушчу топту түзүүгө, ошондой эле Кыргызстан менен Бахрейндин ортосундагы соода экономикалык байланыштарды кеңейтүү боюнча натыйжалуу механизмдерди түзүүгө өзгөчө көңүл бурду. Атайын элчи кызматташуу чөйрөсүн изилдөө жана кеңейтүү үчүн финансылык мекемелердин, фонддордун, банктардын жетекчилеринин Кыргызстанга баруусун уюштурууга даяр экендигин баса белгилеп, Садыр Жапаровго өзүнө ыңгайлуу болгон мезгилде Бахрейнге сапар менен барууга өлкө жетекчилигинин чакыруусун тапшырды. Жыйынтыгында тараптар Кыргызстан менен Бахрейндин ортосундагы кызматташтыкты тереңдетүү үчүн практикалык кадамдарды жасоону макулдашты.